Бұл жолку жума кербезибизде кепти оң кайрыктан баштайлы. Кулаңар кубансын. Үрөй үрккөн окуялар коомубузда ансыз да кокодон. Эсиңиздерде бекен, командабыз менен Сары Өзөн чүйдөгү Достук айылындагы жерге талдан келген бордошторубуздун тагдырын чагылдырып, борбордук бийликке догулбас какканбыз. Бул конушту биротоло байырлап жашоо мүмкүн эмес. Кыргыздын баркына качан жетет? Ушундай жакырчылыкка, оор шартка 30 жылдан бери чыдап келишет. 30 жыл. Элестетиңиз. Мындай маселеге чиновниктер 30 күн эле көңүл буруп койсунчу, чечилбеген маселе болбойт. Чоңдорубуз акма кулак эмес экен, угуптур. Көчүктөрүн козгоптур. Көрсө, бийлик бизде какшанган журналисттерге кээде кулак төшөйт окшойт. Бийлик менен коом ушинтип эри шаркка кызматташканда гана өлкөдө өнүгүү болот. Чоңдор жек көрүндү болбойт элге. Ыраазычылык бизден да, жерге талдык бордоштордон да. Биздин көрсөтүүдөн кийин эле аталган аймакка чоңдор бир эмес 2 жолу барып, биз көтөргөн маселелер четинен чечилип, жардамдар көрсөтүлө баштаганын айыл башчысы Мирлан Алтымыш уулу бизге кабарлап, кубанычын Facebook'та жазды. Минтип телефондон да ыраазычылык билдирди. Өткөндө биздин дачага мамлекеттик кызматкерлер келип, убадасын берип кетишкен, анан эми баягы калп айтканда эмне айтыла жүргөн убада экен деген ойдо калдым эле, бирок жок, андай эмес. Бул жолкусунда тыгыз байланышта болуп турган элди чогулуш кылабыз деп эл чогулгандан кийин келип бизди өздөрүнүн карамагына алабыз деген, маселеңер чечилет деген нерсени айтты. Чүй районунун мамлекеттик администрация башчысы Шакиев Жыргалбек, орун басары Оморов Сагынбек, мамлекеттик каттоо кызматынын төрагасы, чегара кызматынын төрагасы баштаган жоон топ атка минерлер кур кол барышпаптыр. Эл менен жолугушууда аталган дачанын эң башкы көйгөйү айыл макамын берүү маселеси жакында чечиле турган болуптур. Иш жыйынтыгына дагы бир кенен токтолорбуз. Атка минерлер бир нерсени түшүнүүнүн өртү келди. Алар креслого көчүк кадап иш кылар заман өткөн. Баштарын иштетсе, чоңдорду кресло сактабайт эч качан. Жогорку жактагыларга пара берип, кадыр көңүл салган кадрлардын эч бири түбөлүк такта калган эмес. Кыргызда бектер кетет, эл калат накылы ошондон. Кимдин болбосун, көчкө тээп кызматтан кууп коерун 30 жылдык тарыхыбыз көрсөткөн жокпу? Көрсөткөндө да кандай? 3 жолку мамлекеттик төңкөрүштө Кудайын тааныбай калгандын канчасы элден чыгып калды. Качкын болуп жүрүшөт. Абакта отурганы да бар. Бул жумадагы эл назарындагы башка да жагдайга токтололу. Соттордун чечими оң кайрыкпы, сол кайрыкпы? Убакыт көрсөтөр. Тек олку-солку ойбуздун жөнү мындай. 20-жылкы октябрь окуясы боюнча соттолгондор акталды. Ошондой эле Темиров Лайф командасынын компьютерлери сот чечими менен редакцияга кайтарылмай болду. Бир карасаң оң кайрык бул, бир карасаң терс. Оң дегеним ылайым, жылайым, соттор адилет чечим чыгарган заман келсе гана. Терс кайрык дегеним бул азыркы бийликтин тактикалык саясий саресебидир. Мүмкүн. Себеби караламан калк ичинде эки достун саясатына нааразычылыктар күч. Сот адилеттиги орнобогонуна наалат айткандар арбын. Ошондон улам сот адилеттигин орнотуп баштадык деген түр көрсөтүп, саясий упай топтоо амалыдыр мүмкүн. Андыктан соттон акталымыш болгон оппозиция чалыштар эртеле бабетин бышырып сүйүнүп жүрбөгүлө. Бийликтеги эки дос куу түлкү артынан кууган тайганды кандай алдаса, так ошентип алдап атпасын. Булардан аны да күтсө болот. Айткандан кайтып кетүү өнөрү күч булардын. Жуманын дагы бир терс кайрыгы. Абактагылардын тагдырлары. Ал жакта эмне деген гана кыйноолор болбойт бизде. Түрдүүчө кыйнашат. Кудум эле 20-кылымдагы совет мезгилиндегидей НКВД абагындагы кыйноо ыкмаларын колдонуу 21-кылымда да кала элек. Кыйноонун психологиялык түрүн да кеңири пайдаланышат. Алгандай абактагы кишинин эң жакындарын, үй бүлө мүчөлөрүн
кылтак илишет. Убагында Садыр Жапаров ошондой психологический кыйноого дуушар болгон баласы кошо отуруп, СИЗОдо. Аны мен билбесем айтмак эмесмин. Баласынын өмүрүнө коркунуч келгенде Садыр Жапаров өзүнүн өмүрүнө кол салган. Ал моралдык жактан басым, баягы кармап туруу шарты дейт, условия содержания. Жалган жала менен кесилип кеткени аз келгенсип. Абактарда уртокмокко кабылганы канча. Бул жагдайды башкалар түшүнбөсө да, президент Садыр Жапаров жон терисинен түшүнөр жерде эле. Себеби кезинде далай кордук анында өз башынан өткөнү сабак болуш керек эле. Сот адилетсиздигине көп кабылганын президент болгондон кийин унутуп койдубу? Макул. Мамлекетибиздин экономикасын дүркүрөтүп өнүктүрө албады дейли. Бирок эң биринчи кадамды сот системасын реформалоодон баштаган болсо, бүгүнкү башаламандыктар, нааразылыктар болот беле? Жок. Кептин баары соттор өз алдынча чечим чыгарар эркке ээ эмес. Тескерисинче, бурункулардын эски жолоюн Садыр Жапаров күчөтүп кайталоодо. Анығында Кыргызстандын экономикасын көтөрөр жарандардын канчалары түрмөлөрдө майып болуп, тагдырлары талкаланууда. А бизнес чөйрөсүндө канчалары сот адилетсиздигинин айынан Кыргызстанда бизнеске жагымдуу климат түзүлбөй келаткан үчүн канат жаяр мүмкүнчүлүктү чет өлкөдөн издешип, бизнесин сыртка чыгарып кеткен жаратмандарыбыз толтура. Себеби саясатыбыз сойку, экономикабыз чурку. Саясий топтогулар казино бизнесине ишеним арткандан көрө, так ошол мамлекетибиздин казынасын толтурар жарандарыбыз менен ишке жарамдуу жаш өмүрлөрдүн тагдырын түрмөлөрдөн коргогон адилеттүү сот системасын жолго койса кана аттиң. Жабык жайлар менен түрмөлөрдө айрым күч түзүмдөрүнүн зөөкүр мамилесинен далайлар майып болуп, ден соолуктан ажырап, зордукталып, бөйрөгү түшүп калганча сабалгандардын арыз армандары жогорку жактагыларга жетпей келаткан угуп эле жүрбөйбүзбү? Таяк жедим, көз башым көгөрдү, пакет кийгискенди. Мен такыр өлөчү эмесмин, пакет кийгизет экен. Мен башында пакетти көргөндө каччумун. Мен ойлогом, что мен өлүп калам деп, бирок Алла Тааламдын берген жашоосун жашайт экенсиң, жаша ойлатам. Сөз соңунда жогоруда айтылгандардын тамырына келели. Бул жумада да мектеп окуучулары менен мугалим темасы коомдо чуу жаратты. Ысык Көл облусунда мектеп директорунун тарбия иштери боюнча орун басарын 5 окуучу арматура менен башка көзгө койгулап сабашыптыр. Бирок бул окуя мен үчүн жаңылык эмес. Таң калуумду да жараткан жок. Себеби мен да бала күнүмдөн атамдан таяк жедим далай. Мугалимдерден андан бетер. Үйдө да, мектепте да төбөмдү уюта сабашчу. Этим ооруп, көгара кетчү эмес денемден. Ошонун кесепетинен мен өмүр бою кутулбадым. Чоң муштум болуп чоңойдум. Анымды армияда да көргөздүм. Кийин чыгармачыл жолунда да бирөө жарым менен пикирим келишпеген жерден ишти муштум аркылуу чечкен зөөкүрлүгүм кармап кетчү. Өз балалыгыма кайрылган себебим мени менен парталаш балдар деле мен көргөндү көрүп өсүштү. Ал эмес биздин классташ балдар да зомбулук көрсөткөн мугалимдерге тишибизди кайрап жүрчүбүз. Ал тургай айрым мугалимдерди кийин жакадан алып коркуткан күнүм болгон. Муну менен эмне айткым келет? Баарыбыз эле уядан эмнени көрсөк учканда ошону алдык. Азыркы коомдогу зөөкүрчүлүк, өктөм зордук мүнөзүбүз бала күндөн калыптанды. Түрмөлөрдө, армияда, ал тургай парламент залында өзүн кармана албай муштум көтөргөн адатыбыз, агрессорлугубуздун баары бала күнүбүздөн калыптанган зөөкүрчүлүк. Албетте, тилиңди suuruyum, колуңду сындырам деп ызырынганга жетчү эмеспиз. Тек гана муштумдун кычуусун кандырган бетме-бет уруштан кийин тарап кетчүбүз. Биздеги күч органдары эле эмес, ата-энелер, мугалимдер деле
өзүнөн алсыздарды уруп сокконду кадимки нормадай көрүп, көнүп бүткөнбүз. Биз бул жаман адатыбыз менен күрөшүүнү башканы коюп, өзүбүздөн баштайлы. Авторитардык коммунизм доорунда калыптанган зулумдук, өктөмдүк мүнөздөрүбүздү калтырмайын. Биз эч качан адам укугун, адам эркиндигин, адам өмүрүн сыйлаган баалуу түшүнүктөргө жетпейбиз. Агер биз жаңы заман, жаңы маданиятты калыптайлы десек, видеобузга лайк басыңыз, пикир калтыргыла, сөккөнүңөр сөккүлө. Бирок муштум кесебегиле. Кийинки жума кайрыгыбызда кезигишкенче барыңыздарга сүйүү, мээрим, сабыр тилейм. Урматтуу тилектештер, биздин Patreon'го жазылууну унутпаңыз. Сиздин колдооңуз биздин иликтөөчүлөргө чоң жардам.